Мен Амиракулова Марапат Биделбаевна Жалалабад шаарындагы номер 1 Надежда Крупская атындагы мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору. Айткылачы досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса, биз шыныгы улутпуз. Ата, апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Эстафетаны Жалалабад шаарындагы номер 2 мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору Насирдинова Сунайым эжекеге узатамын. Алык Осмонов эне тили. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмөн жаңылбайм. Зор манас көөлөмүнө жетпес ченем, чарчабай 3 ай айтса түгөнмөгөн. Кыргызда дагы толгон көп укмуштар, чынында баары сенин күчүң белем. Көркөм окуу эстафетасы номер 3 Алтын Бешик мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору Бакирова Чолпунай Бакировнага узатам. Расулберди Мамбетов, кыргыз тилим, кыргыз үчүн жаралган, кымбат баасын улутунан ала алган. Биринчи эле апа деген сөз чыгып, билесиңби, эне тилди саналган, эне тилде эне сүтү ширелген, балдарына эне тайлап жиберген, бириктирип ой максаттын тилегин, бир улутту ошол тилге имерген. Кыргыз тили кыргыз элин сыйлаган, калк кубанса кубанып, капаланса ыйлаган, манас менен эр төштүктү таштабай, кылымдарды сактап келди кыйладан. Эстафетаны номер 4 мектепке чейинки билим берүү мекемесинин директору Урмат Элчинага узатамын. Самара Насырованын ачуу чындык ырын көркөм окуп берем. Менин тилим эзелтеден улуу тил, улуулугун, сулуулугун тыңдап бил, улуу тилди бурмалабай урматтап, ушул тилде эркин сүйлөп ырдап жүр. Мен эстафетанын кезегин номер 5 балдар бакчасынын директору Анарбаева Аидага беремин. Орус тили жылдызда биздин улуу заманда, бирок кыргызча сүйлөбөсө жаманда. Эне тилин билбеген эсин жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт.